Жай башталганда сууга түшө турган мал болгондо бизге деген балдар көп түшө баштайт. Азыр балдардын эмне үчүн биз ушундай сөздү айтып баштадык? Анткени кандайдыр бир жерлерден бир ушул негизи бир жерден туура эмес болуп атабы? Мен эмне үчүн ушул эмени маселени көтөрүп атам? Анткени биринчиден ата-энелер сүйлөшсүн балдар менен биринчиден. Экинчиден ошо пансионатта иштеп аткан кишилер ответственный өзүнө жооптуу кишилер сүйлөшсүн, рупор менен айтсын, балдарга баарын түшүндүрүш керек. Үчүнчүдөн ошо пристердин тереңдигин текшериш керек. Анткени балдар секиргенде моюндун омурткалары сынып кетип атат. Моюндун омурткалары сынып кеткенде омурткалардын ичинде жүлүн бар. Жүлүн үзүлүп кетпесе дагы доо кетип атат. Жүлүнгөчү бул жер жүзүндө жүлүнгө доо кеткенде эч ким эчтеке кыла албайт негизичи. Баардык мамлекеттерде ошондой. Анан биздин балдар мынакей азыр 17, 18, 23, 42 жаштагы кишилер түштү. Баары тең сууга секиришкен. Сууга пристен секиришип, анан кийин ушундай моюндары сынып келип атат. Алар анан кийин Чолпон атадан бизге тез жардам менен алып келишет. Биз анан кийин жанталашып операцияга алабыз. Операцияга алып сынган омурткалардын баарын алып таштайбыз, баарын тазалайбыз, бирок жүлүндү эчтеке кыла албайбыз. Жүлүн ошол боюнча калат дагы, анан кийин балдар көбүнчө ушул жерден каза болушат. Кээ бир эле балдар ушундай болуп үйүнө кетсе, бирок алардын өмүрү алардыкы дагы абдан кооптуу. Анткени үйлөрүнө баргандан кийин алар бир определенный бир убакытта алар деле каза болушат. Анткени жүлүн моюндан доо кеткенде ошондон ылдый колу, буту, өпкөсү, жүрөгү, ички карын, тиги кишечниктер баардыгы тең иштебей калат. Азыр мына жатышат, колдору иштешпейт, буттары иштебейт, эчтеке сезбейт. Только ошо моюндан өйдөгөздө башы эле сезет. Өздөрү сознанияда болот, баарын түшүнөт, билишет, бирок абдан кыйналышат. Азыр дем алышпайт. Анткени жүлүн ошо жерге өзүнүн канчага чейин жетсе ошого чейин баарына тең эме берет да, өзүнүн тамырларын таратат. Ошо тамырлар менен баардык өпкө иштейт, жүрөк иштейт, бут кыймылдайт, кол кыймылдайт, мочеполовой тракт иштейт. Азыр ушундай болгондо алардын эчтекеси иштебей калат, ошончо шал боюнча жатышат да. Анан биз ошо балдарды карайбыз, анан аягына чейин карап абдан кыйналабыз. Өткөн жылы дагы канча бир мен анда ушул сөздү дагы көтөргөм, бирок мынчалык көтөргөн эмес, мына быйыл уже чыдаганга болбой калды. Анткени акыркы канчалык биз канча күн карайбыз, канча күн иштейбиз, ошонун результаты жок. Аягында энелери ыйлап турушат бул жердечи. Ошон үчүн мен айтарым, биринчиден ата-энелер иштесин, экинчиден ошо пристен хозяиндары иштешсин, балдарды мектептен окутуш керек, телевизордон, рекламалардан бериш керек. Бул көйгөйдү баардык жактан айтылыш керек деп мен азыр ушундай ойлоп калдым да. Ооба да биздин балдар кетип атканда да айтабыз, секирбегиле деп какшайбыз, бирок бала деген бала да, жаш балдар. Ошо жерден айтылып туруш керек да, секиргенде. Же болбосо жанагы эменин көлдүн текшериш керек. Канча метр ылдый жакта тереңдигин караш керек. Бул өзүнчө бир нормалар болуш керек, мен ойлойм. Советтик убагында ошо нормалардын баары сакталчу. Азыр сакталбайт деп ойлоп атам. Абдан жаман. Биз эчтеке 95% каза болушат балдар. Ар бир жайда 10го жакын бала кетет. Балдардын карай албайбыз, жүрөгү сооруйт. Ата-энесине жооп бере албайбыз, жүрөгү сооруйт. Ортодо биз ушундай жаман кыйналабыз. Мына мен старший медсестрам бар, улуу медсестрам. Ал келет, балдардын сылап сыйпайт, суусун берет, тигин тетине чыгып алып келет.